Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн болсо силер үчүн дагы бир жакшы бир бизнес түрүн тааныштырып келип атабыз. Мени билесиңер, өзүм Кытайлык улуңар Арзыбек. Буяк болсо, Менин атым Султанбек. Ош облусу Өзгөн районунан келдик. Бул Арзыбек, Кытайлык кыргыз. Местный ошолор төрөлүшүлөрү чоңойгон. Кызмат болсо айта бересиздер. Кайсыл жерде эмне керек болсо барып ордунан көргөзүп, сүйлөшүп, эмне керек болсо бар жогун таап алып берет. Азыр биздин ал жака вертикальный принтер алганы келгенбиз. Бүгүн келген 3-чү күн заводторго барып издеп, бүгүн ушул жерге келип мына немени тандадык, Кудай кааласа. Тигинен дуалга тартчу принтерди. Бул эки окуалда татат экен. Кызмат болсо Арзыбекке кайрыла бересиздер. анан туугандар, байкем өзү Өзгөндө, Ош Өзгөндүн центринде магазин. Анан ушундай рекламалар менен, ушундай дуалга сүрөт тартуулар менен иштейт да туугандар. Силерге керектүү болсо, эгер эми бул станокту баары эле адам алыша албайт да негизичи. Эми силерге керектүү болуп, башкача мындай ушул тууралуу талабыңар болсо, ушул Өзгөндө болду. Султан байкеме кайрылсаңыздар, эң сонун баада кылып, эң жакшы сапаттуу кылып чыгарып берет. Анан экинчиден айтарым, ушу байкем деле ошо мени ошо Базар Баас YouTube каналынан көрүп, анан кабарлашып, удул учуп келди. Келгенине бүгүн 3-чү күнү, байкем? 3-чү күнү. Байкем өзүнүн талабы бар, өзүнүн эмне кылышын билет, бар жогун билип келген да, ошого удул эле мына убакытты кетирбей эле удул заводду таптык келдик. Келип бул жерде заказды берип атабыз буюрса. Мына көрсөңүздөр болот туугандар. Бул принтерде мына буюрса ушул Кытай мамлекетинин өзүндө дуалга Кыргызстандын желегин катырып атабыз. Эмнеге дегенде туугандар көрсөңүздөр, бул принтер менен эң бийиктиги 2 метр, андан узун 3 метргече тартсаңыздар болот. Анан өзү автоматик кетет. Тиги жерде сыялары бар. Анан калган жумуштарды кандай сүрөт, кандай тартат, кандай бүтүрөт буну, сенасы кандай болот, бар жогун ушул Султан байкеме сурасаңыздар, бар жогун сиздерге түшүндүрүп берет. Эгер сиздерге да ушундай станоктор керек болсо, Өзгөнгө барасыздар, бул станок барат, байкем иштеп аткан жеринен, жакшылап ушул байкем менен үйрөнүп, бар жогун анан ушул байкем менен сүйлөшүп, заказыңарды бере берсеңиздер болот. Болобу байке? Болот. Баргандарга, туугандарга жакшылап түшүндүрөсүз, эми мага карагандачы. Буюрса биз дагы кызматта, Арзыбек дагы кызматта. Кайрылыңыздар. Немеден кызмат болсоң кайрыла бересиздер. Анан туугандар, бунун ар түрдүү модели болот. Мен түшүндүрүп кетейин. Бул кандай дегенде, мына жерге дагы тамдын боруна да тарта берет да. Туугандар, мына көрсөңүздөр, буну жерге жаткырып койсоңуздар, жерге жаткырып койгондоку акыбалы ушундай болот. Тиги башында дөңгөлөгү бар. Бул башында дөңгөлөгү бар. Анан бар жогунун баарысы эле мына бул компьютерден иштейт да, экранданчы. Анан буга интернеттин кереги жок туугандар. Анан өзүңөр тарта турган сүрөттү ушул мына UPN деп коебуз, сактагыч. Силер эмне деп койсоң? Флешка. Флешка. Флешкага сактайсыңар, буга саясыңар. Анан бар жогун эле ушул экрандан эле башкарып коесуңар да. Башкаргандан кийин, бунун системасы, программасы азыр кытайча туугандар. Орусча кылып беребиз да буюрса. Анан буякта карасаңыздар, мына буюрса, мына биздин кыргыз элибиздин символу болгон Манас атабыздын сүрөтүн дагы чыгарттык эми. Силерге бир көрүнүш болсун, кандай чыгарат дегендергечи. Анан бунун ар түрдүү болот, ар түрдүү модели бар. Бул жерде болсо, жердин өзүнө чыгарып койгон, мына көрсөңүздөр болот, көрдүңөрбү? Бул же мындай материалга чыгарбаган, жердин өзүнө. Ушундай чыгара турган да бар. Ал акчасына карата, тиги тамдын борундакына карасаңыздар деле, бар жогу ушул бир станокто бүткөн да. Анан бул станоктогу моделге бөлүнөт туугандар. Муну ачыктык даражасын карайсыздар. Мына бул сыясынын күчүн карайсыздар. Анан буну кийинче дабыраны үйрөткөчү айткач кетейин. Бул эми кийинче мындай суу менен арчып, сыйрылып кетпесин, сууга эзилип кетпесин деп ойлосоңуздар, жанакы краска бар, сыр. Жыгачтардын үстүнө сээп койсоңуздар, паркыратып турат го, жылтырат. Ошондон үстүнө эмне дейсиз? Лак. Лакты сээп саласыздар, ал суу тийсе дагы, сүрсө дагы эчтеке болбой турган болот да. Анан моделдери болсо, тиги модели, анан бул модели бар. Бул модели болсо туугандар мындай релиз менен болот, карагыла. Анан бул релизден бир комплектте 2 парча болот да. Бунун биягы узун туурасына кете берет, бунун чеги жок да. Мисалы 100 метр ушундай түп там болсо, дуал болсо 100 метр жерге тарта бересиздер. Бийиктиги болсо 3 метрге тартасыздар. Анан
ар түрлүү моделине карата булардын ыктыдарлары дагы иштелиштери дагы окшобойт туугандар. Ошо силерге түшүнүктүү болсун деп мына азыр заводунда келип олтурабыз. Калган жумуштарды, калган кандай ушул станокко карата болгон суроо пикирлериңер болсо жекеликке кайрылсаңыздар болот. Мына Султан байке, сиз дагы эртеден бери көрдүңүз. Сиз деле түшүнүп калдыңыз да мунун кандай иштешин негизичи. Негизи Кытайга келгенге мындай нааразы эмессизби? Жок, буйруса баары жакшы. Аэропорттон эме кылып келдик, тосуп алды ал жактан. Отелди алды, бар жокто алып барып, өзүнүн машинасы менен алып жүрөт. Алып барып алып келип көргөзүп бүт. Ашыкча неме жок. Не деп коет, суроо жок. Кыжылат болбой эле келе берсе болот да кыргыз элине. Кыжылат болбостон билет аласыздар, визаны кылып эле түз эле Арзыбек менен байланышып келе бересиздер. Ошо туугандар, анан эң акырында айтарым, дагы эле кытайлык уулуңар Арзыбекти унутуп калбагыла жана Базар Баас YouTube каналына катталып алууну унутуп калбаңыздар. Силер үчүн Кытайдан дагы эле ушундай жакшы кабарлар, жакшы ушундай станоктор, жакшы бизнес түрлөрүн силер менен ортоктошуп болобуз туугандар. Анан калганын аста-аста кийинки видеолордо көрүп аласыздар.